Ошо комментарийлерди окутуп капы болуп кеттим да. Бизге маданияттуу болушка көп бар окшойт. Эмне каныбызда барбы, эмне бизде? Доктор чоң иште иштегендерге, байларга асылышат, артын чукуйт дейин десем, жетимди деле артын чукуп салдыңар го. Эми баардыгы эмес, тарбиясы жокторго да жөн эле мындай ажиотаж кылып аны жетимди деле жөн койбойт экенбиз. Элге пайдасы тийген адамды андан бешбетер жедим койдуң кылат экенбиз. Бул эмне? Мага бирөө жазыптыр. Ал жакта унитаз жууп кыйналып жүрбөй кел бияка деп. Мен багасын уласам. Кабайда кыйналган адам жүрөк экен. Унитаз жуусам эмне болуптур? Міне ушундай чукуган адам чооппо чоң эле эже. Жанагы айылда барбы? Эки айылдын башын бириктирбеген аялдарчы. Мына ошондойлор жазып атса керек, карасам чоң эле аял. Ушул аялдын ушу калп айтпасам 3-чү жолу көрүшүм ушундай. Бирдемелерди кычырыма тийип, монтип жазганынчы. Ушундайларыбызчы аз эмес көп экен да бизде. Мен бага тургансым. Дагы ана жагына сени балаң баксын, анан Кыргызстанга келип жакшына эле жаша деп дагы тууралап сөздөрүн кошуп кетиптир. Нар жак баш жагында унитаз менен сайып кеткенин иши жок. Ишиң менен унитаз жуусам дагы дүйнө кыдырып жүрөм мен. Дүйнө кыдыра аламын, баламдын колун карап отурбаймын. Балам дагы акчасын берет, өзүм дагы табамын. Жөн коесуңарбы силер бир адамды? Эч ким жөн калбайт экен да. О, Ташиев кылып аткан, Ташиевди чукуп атасыңар эми. Ошту бош кылып койду деген мээрибизди чукуп атасыңар. Жебеген жердин түбүндө дейт. Кимиң жебейт экенсиң, кимиң жебейсиң. Мисалы бир жакшыраак бир иш кылып калсам, мен бир туугандарыма дагы болсун дейм, бир туугандарыман ашып калса, анан кийинки туугандарыма болсун дейм. Ташиев же башкалар башкача экен, ошолор дагы туугандарын ойлогондор да. Туугандарын ойлогондор бул мыкты адамдар деп ойлойм мен. Кечин эле бирдеме көрө калсаңар эле чукуп баштайт экенсиңер, толба кылдым. Болуптур, Ташиев мен өлүп кетсин. Но жетим, Кубанычбек жетимди да чукуп салдыңар го. Кичине пейилибизди оңдойлучу. Өтө начар адамдар көп экен арабызда. Өтө начар. Бетиңе келип бир сөз айта албайт. Мондой артыңан сүйлөйт да, артыңан сүйлөйт. Бир адамдын аракетин көрө албайт экенсиңер. Мен өтө капа болдум.